Assalamu alaikum, hurmatly mekendешler. Mına бүгүн bir кубанычтуу окуя болуп жатат. 33 жаштагы Өзгөн районунун тургуну жигитибиз мына гепатит Дга кабылган экен. Анан ошол мына 4 айдан бери мына Мелис Мисанбаевден дарыланып, бүгүн бир жакшы жыйынтык менен келип отурат. Анан бул жигитибиз бирок мен жүзүмдү көрсөтпөй эле койсоңор, мен сүйлөп берейин, бирок жүзүмдү көрсөтпөй эле койсоңор деп жаныбызда отурат. Анда баштай берсеңер, кандай болуп, качан бул дартка кабылып калдыңар? Туугандар, ушу биз Мелис байке менен таанышып, ушу дәрилер ушу вирус гепатит менен болуп калдык эле. Ушу Мелис байке менен ютубтан көрүп, комментарийлерди окуп, жакшы нерселер болгон үчүн Мелис байке менен байланыштык. 8 августта гепатит Дга тапшырган экенсиңер, 8 августта тапшырыпсыңар, 28 миң көргөзгөн экен. Почти 29 миң болуп калды. Почти 29 миң гепатит Д көргөзгөн экен, 29 миң. Анан кийин Мелис байкеге келдик. Мелис байке менен чалышканда келе бер деди. Келип биз ушу 10 күндүк ушу чай методуда дарысын ичип кеттик. Анан Мелис байкенин ушу дарыларын ичип алып кеттик. Золотой, Омекс, БАДы, ошол коргошун дарыларын алып кетип, ушу Мелис байкенин айткан методуда ичип аттык. Эч неме кылбай, көбөйтпөй же азайтпай, ушу кандай айтса ошону ичип аттык. Анан байланыштырдык ютубта, ушунда Мелис байке ушундай ичип атабыз деп. Анан Мелис байке немеге түшө эле айтты уже. Кудай калса сенде жакшы результат болот. Сеники кудай калса таза чыгып калат, кудай калса жагат бу. Мага уже сенде жакшы жаңылык болосуң, жаңы жылга жакшы жаңылык алып келесиң дедилер. Түшө эле ушул нерсесин мен уже немени көтөрдү. Барып тапшырдык. Тапшырганда мына ошондо кайра 26 декабрда жаңы жыл алдында тапшырдыңар. Тапшырдык эле ушу 299 вирус калыптыр деп ушуну мен чыгардык. Чыкты эле ушу Мелис байкеге жаңылыкты бөлүштүк. Ушуну Мелис байке рахмат деп. Ушу Мелис байкенин дарыларын ичкиле. Кудай калса ошо ойлонбогула. Жамаат ким ар билет деп жаза берет, айта берет. Мелис байкенин айткан дарыларын ичип, ушу методуда ичип неме кылсаңар, бул вирус эле эмес, башка оорулардан кудай калса аяктырат. Өзүңөр кандай сезип калдыңар? Өзүмдү жакшы сезип калдым. Азыр эми геморрой ичиги болуп. геморрой ошо азыр кудай калса onu ичип, онда геморрой действительно жок азыр. Геморрой да бар беле? Геморрой да бар экен, мен операция кылдырам деп операциядан сүйлөшүп койдум эле онда. Сүйлөшүп коюп, 6 миң операция кылам дедилер. Анан кийин уже геморрой дагы жок да. Уже бу суук түшкөндө меники томпой чекет чыгып калыш керек эле да. Азыр геморрой дагы жок. Ошо ондой нерсе кайталамай калды азыр. Спокойно эле басып калдым, мурда чарчап жүрчүмүн эле дечи. Мурда кичине басканда терлеп ушундай кичине неме болот элем. Азыр кудай калса жакшы. Мен азыр терлеш берлеш ончо неме жок. Кыйла жакшы. Бул эми дагы кудай калса 1 жылдан кийин дагы тапшырасың, но бул менен сен сүйүнүп эметпей, дальше буну полный жок кылганга дальше иче бериш керек булардын баардыгын. Уже дозалар аз болот, жай кызы башка, жас кызы башка болуп секирден ичип жүрө бересиң. 1 жылдан кийин кудай калса дагы анализ тапшырабыз. Кудай калса. Урматтуу жамаат, коргошундан баардыгы эле корко берет мына результаттар. Туура ичип, туура пайдаланса результаттар көп нерсени туура кылыш керек. Бир эле коргош эмес да, бу жердечи көп нерсе бар да, ичигин тазалай турганчы. Дагы кандай оору бар экен эле? Азыр кандай кадимкидей эле иш кылып жүрөсүңөрбү, кара жумуш? Азыр кара жумушта ошо мен диетам кармабайм, азыр диета ошо жылкы эти менен үн түшкөн көчүн жебейбиз, калган диета ошо жок. Ошо эле как мурунку самса, манты, шашлык, башлык ошо эч нерсе жок диетада. Обычный эле жеп, обычный эле неме кылат. Иште мурунку иште болчу неме жок, кыла беребиз иште эми эле. Мал, сал, аяк, бул кара жумуштарда эми кадимгидей эле. Мурун кандай жүрсөк азыр ошондой эле жүрөбүз. Эркинбай, сен да номериңди жазып коелу. Жазып коелу. Элдер ютубтан көрсүн, звонить этсе туура жооп берип тура бересиң деп тура. Ишенбегендер чалгыла, башчыгыда жакшы неме ойма болсо келип ушу дарыларын ичкиле. Ойду эле ушу туура кылып ушу себепке ушу Мелис байке бир гана Алладан кагына бар. Жакшы ой менен келсең, кудайга жакшы жыйынтыкка жетип, кудайга жакшы ичип, ушу результаттар бар өзгөрөлү. Ооругандар болбосун Кыргызстанда, тынчылык болсун, тынчылык болсун. Ушу оорубай нерселермен жүрө берели. Ай, молодец. Ден соолук толгула. Мына дарылар дагы бир сая көргөзүп коелу. Золотой, Омекс, Канит, Ферула.
Бул ушул дарылар. үй бүлөнүн дарыsı, үйдө бала чака аялың ооруп атса, вопросторду бересиң, тигини мындай ичкиле деп коюп, ошолорду айыга бере турган кылабыз Кудай кааласа. Бул үй бүлөгө